Бул жерде бир канча фигуралар берилген. Бул фигуралар кандай аталат? Мисалга, бул күлгөн түстөгү бул фигура асман ачык түндөрү сыртка чыга турган болсок, биз толгон айды көрөбүз. Ал эми бул фигура толгон айга окшоп кетет экен. Бул фигураны биз тегерек деп атайбыз. Тегерек. Бул фигуранын жактары жок. Анын борбордук чекити бар. Жана бул борбордук чекиттен тегеректин бир четинен экинчи четине борборду кесип өткөн сызык диаметр деп аталат. Бул сызык түз сызык диаметр деп аталат. Тегеректин кандайдыр бир жагынан сызылган бир диаметр ар дайым бири-бирине барабар. Мисалга, бул диаметр менен бул диаметрдин узундугу бири-бирине барабар. Тегерекке окшош, бирок бул сыяктуу дагы фигура болушу мүмкүн. Бул фигуранын дагы борбордук чекити бар, анын диаметрлеринин узундуктары бири-бирине барабар эмес. Мисалга, бул жерден сызылган диаметр менен бул жактан сызылган диаметрдин узундуктары бири-бирине барабар эмес. Көрүп турганыбыздай эле бул жагы узун, ал эми бул жагы кыска болуп турат. Анда биз бул фигураны сүйрү деп атайбыз. Сүйрү. Бул тегерек бола албайт. Бул фигураны биз тегерек деп атай албайбыз. Кийинки фигураны карап көрөбүз. Бул фигуранын жактары бар. Канча жагы бар? Карап көрөбүз. 1, 2, 3. Бул фигуранын 3 жагы бар. Жана бурчтарын карап көрөбүз. 1 бурчу, 2 бурчу, 3 бурчу бар. 3 жагы 3 бурчу болгон бул фигураны 3 бурчтук деп атайбыз. 3 бурчтук. Аты дагы айтып тургандай эле, бул фигуранын 3 жагы жана 3 бурчу бар. Калган фигуралар кандай аталат? Карап көрөбүз. Мисалдага, бул жердеги фигуралардын баарынын жактары бар. Канча жагы бар экендигин алгач карап көрөлү. Бул фигуранын 1, 2, 3, 4 жагы бар. Кийинки фигуранын жактарын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4 жагы бар. Бул жашыл түстөгү фигуранын жактарын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4 жагы бар. Көк түстөгү фигуранын жактарын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Бул фигуралардын баарынын 4 жагы бар. Анда биз бул фигураларды жалпысынан 4 бурчтуктар деп атайбыз. 4 бурчтуктар. Бурчтуктар. Анын аты айтып тургандай эле, бул фигуралардын баарынын 4 жагы бар. 4 жагы. 4 жагы болгон бир фигуранын 4 бурчу дагы болот. Мисалга, бул фигура деле 4 бурчтук деп аталат. Себеби анын 4 жагы бар. Мисалга, 1, 2, 3, 4 жагы бар. Демек, бул фигура дагы 4 бурчтук деп аталат. Бул фигуралар бири-биринен айырмасы эмнеде? Аны карап көрөбүз. Анда биз бул фигуралардын бурчтарын карайбыз. Бул фигуранын бурчтарына биз өзү сыяктуу бир тик бурчтук сыза алабыз. Аны сызганыбызда бизге бир квадратты же болбосо бир тик бурчтукту берет. Бул бурч тик бурч деп аталат. Мисалга, бул жерге дагы бир тик бурч сыза алабыз. Бул жерге дагы бир тик бурч сыза алабыз. Бардык бурчтары тик бурчка, башкача айтканда, бул сыяктуу квадратка барабар болгон бир фигураны биз тик бурчтук деп атайбыз. Тик бурчтук. Себеби анын бурчтары бири-бирине тик жана баары бири-бирине барабар. Кийинки фигураны карап көрөбүз. Бул фигуранын бурчу тик бурчка барабар эмес. Себеби анын бурчуна биз
bir квадрат же болбосо тик бурчтук формасында bir фигура сызганыбызда ал сызыктан ашып кетти же болбосо бул жагына сызып көрөбүз. Бул жерге сыза турган болсок, бул жерге жетпей калды. Бул жактан дагы сызып көрөбүз. Мисалга бул жерден дагы сызсак, бул жагы толук толбой калып атат. Демек бул тик бурчтук боло албайт. Бул фигуранын бурчтары тик бурчка барабар эмес. Анда бул фигураны карап көрөбүз. Бул фигуранын бурчтары дагы тик бурчка барабарбы? Анын бурчтарына дагы биз бул сыяктуу фигураларды сыза алат экенбиз. Демек, бул фигура дагы тик бурчтук боло алат. Демек, бул эки фигура тик бурчтук формасында деп айта алабыз. Бирок бул эки фигура бири-биринден дагы деле айырмаланып турат. Өзгөчөлөнтүп айырмалап турган эмнеси? Бул фигуралардын жактары. Мисалга, бул фигуранын жактарынын узундуктары бири-бирине барабар. Бири-бирине барабар. Бул жактагы узундук менен бул жагы, бул жак, бул жак. Төрт жагынын тең. Узундуктары бири-бирине барабар. Анда биз бул фигураны квадрат деп атайбыз. Квадрат. Квадраттын жактарынын баары бирдей жана анын бурчтары тик бурчка барабар. Башкача айтканда, квадраттын ар бир бурчуна биз башка бир кичинекей квадрат сыза алабыз. Жашыл түстөгү фигураны карап көрөбүз. Бул фигуранын бурчтары тик бурчка барабарбы? Анын бурчтары тик бурчка барабар эмес. Мисалга, бул жерде дагы карап көрөбүз. Бул жер дагы тик бурчка барабар эмес. Анын жактарын карайбыз. Жактарын карайбыз. Жактары бул жагы, ар бир жагы бири-бирине барабар. Эгерде бир фигуранын жактарынын узундуктары бирдей, бирок анын бурчтары тик бурчка барабар болбосо, анда биз ал фигураны ромб деп атайбыз. Ромб деп атайбыз. Бул фигура ромб деп аталат. Кийинки фигураны карайбыз. Бул фигуранын үстүңкү түз сызыгы менен астыңкы түз сызыгы бир багытта берилип жатат. Бул түз сызыктарды бири-бирине параллель деп дагы атайбыз. Алар бири-бири менен эч качан кесилишпейт. Ал эми бул фигуранын каптал жактары белгилүү бир аралыкка баргандан кийин бири-бири менен кесилишет. Мисалга, бири-бири менен бул жерде кесилишет. Бул фигуранын 4 жагы бар жана 2 жагы бири-бирине параллель. Анда биз бул фигураны трапеция деп атайбыз. Трапеция. Бул фигура трапеция деп аталат.